экинчи тарап келип атат. Венера Пайызова аталган конуштун айрым көчөлөрүнө кош-коштоп электр чубалгылары, мамычылар орнотулуп, ошол эле учурда айрым тургундар мамычыларга зар болгонуна карабай, электр мамылары коюлбай жатышын иштин долбоор боюнча баратканы менен түшүндүрөт. Бул Каса Миң деген бул бей өкмөт уюмдар тарабынан, арыстын тарабынан коюлуп аткан столбалар. Буга биз мисалы биз эле кирише албайбыз. Бирге өздөрүнүн проектилери бар. Кайсы жерге коет, кандай кылат, өздөрүнүн проектиси менен коюшат экен буларчы. Аны ушундай кылып коюп атышат. Бу жерде байдын алдына же мына кедейдин алдына деген сөз жок. Проект эмнеси чертежи бар экен. Ошого карап туруп, ушу өздөрү коет экен. Булардын азыр проектиси биринчи бир партиясы бүттү да, азыр бир этап бүттү. Ошондо биринчи этабында мен булардын оюмча бу эски илгирки столбаларды көрүп атасыңар да, жыгач столбаларды бүт азыр бетон столбаларга алмаштырып атышат. Биринчи этап бүттү, экинчи этабында дагы эмне кылып, полный бетон столбалар коюлат экен. Мындагы жашоочулардын айтымына караганда, бул конушка 2010-жылдан тарта тургундар отурукташа баштаган. Айыл тургундары бул жерде бир катар мыйзамсыз иштер болуп жатканын ага айыл башчы, айрым айыл тургундары Вице-мэр Азимов менен жең ичинен келишип алган деген пикирде. Мэрияга барсам 4 адам. Азимов кече жанын жеп атат. Мен тааныбаймын. Айттым, мен киргенде дедим, алдыңда отуруп турган дедим. Жалган айтпа сен дедим. Мен канча жолу көрдүм дедим. Десем мен тиктеп туруп шарт эшикке качып чыгып кетип атат, Азимов. Мэрияга барып 2 миллион акча сурапсыз, Уят эмеспи ушу, 200 адамдын колун койдуруп барыпсыз, Кече Азимов ушентип айтты. 4-5 катын келип мага тополоң кылышты. Эмне сага коюп атат, бизге койбой деп. Мен билбейм дедим. Десем анан олар столбага коюп аткандарга барып тополонгон экен. Мына бизде плановый. Ушу план боюнча кылып атабыз. Баргыла дептир, биздин кожайынга баргыла дептир, анан кожайынына барышыптыр. Кожайын анан уларга жооп айттыр. Биз өзүбүздүн план боюнча кылабыз, силер киришпегиле дептир ушу. Бул иштерде бир нече жолу аттатылган Вице-мэр Жасыр Азимов жакын арада аталган конушка барып, маселе менен таанышарын айтат. Ошол эле учурда көпчүлүк чуулуу иштерде аты аталып жүргөнүн, мыйзамдуулукту так сактап, адамдардын каалоосу менен эмес, эреже менен иштеп жатканына байланыштырат экен. Элге качан жагасын? Элге келип туруп, мынаны аткарып бер, мынаны жаса бер дегенде жаса берсе, анын жагасында бизде мыйзамдар бар да. Ошо мыйзам чегинде иш алып барышыбыз керекпиз. Жок деп тура келбей деп айтсаң, эл жаман көрүп калат экен. Анан бериги Осмон, ошол жерде бир Таниябы деген бир эже бар деп, аларды мен тааныбайм, мен көргөн эмесмин да. Ошого эртең Кудай кааласа кийинки жумага биз комиссионно барабыз. Эми Вице-мэр аймактын маселесин жакындан угуп чечип бере алабы же адаттагыдай 10 күн ичинде Ош мэриясынын пайдасы жок пандусун оңдойбуз деген сыяктуу куру убадалардын бири болобу, баарын убакыт көрсөтөт. Эске сала кетсек, Вице-мэр 2021-жылдын 2-декабрында Ош мэриясынын алдындагы пандусту 10 күн ичинде оңдоп коерун айтып, арадан 4 ай өткөнүнө карабай ошол пандус ошол бойдон турат. Рыспай Мажитов, Атлет Нышанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.